Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим жана ошондой эле биздин мусулман бир туугандарыбыз, биздин мусулман катталуучуларыбыз бүгүнкү ыйык курман айт майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Аллах таалам ар бирөөңөрдүн жүрөгүңөргө ыйманын, ынсабын насип этсин. Үй бүлөңөргө бакыт таалай, тынчтык жашоо, мээримин төксүн, ырыскыңарга берекесин берсин. Эң башкысы бул жүрөгүңөргө жакшынакай ыйман берсин. Жүрөгүндө ыйман болгон адамдын жашоосунда негизи бардыгы жакшы болот. Анткени ыйман менен бул жашоодо көптөгөн жаман нерселерден сактанасың, жана ошол ыйман жаман нерселерден сактайт. Ошол себептен ардактуу замандаштар, мусулман бир туугандар, бүгүнкү курман айт майрамынын урматында Аллах таалам жалпыбыздын билип билбей кетирген күнөөлөрүбүздү кечирсин. Адашып жүргөн бир туугандарыбызды туура жолго салсын. Негизи бүгүнкү айт намазында көргөн көрүнүштөрдүн бирин айтып кетейин. Балдак таянган, инвалиддик креслодо отурган мусулман бир туугандарыбыз дагы айт намазына келип сапка туруп кадимкидей намаздарын окушту. Аллах таалам алардын намаздарын, ибадаттарын кабыл кылсын. Ошону көргөндө аябай таасирленет экенсиң, себеби 6 саны аман турган адамдар алар аракеттенип барышкан жок да. Анан ушул болгон ден соолугуңа шүгүр айтып, жок дегенде ушундай жакшынакай марекелерге, намаздарга барып, жаратканга рахмат айтып туруш бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Ошол себептен ден соолугу чың бир туугандарыбыз, сиздер дагы көбүңүздөр келиңиздер, намазга барыңыздар. Бардыгыңарга дагы бир ирет майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Каракол ТВ каналы ар дайым сиздердин кызматта. Ошол себептен биздин каналга катталабыз, биз менен бирге болобуз. Майрамыңар менен.